Саламатсыңарбы, урматтуу достор? Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин мекендештерибиз? Бүгүнкү 20 сабагыбызда биз сиздерге жайкы эс алуу жөнүндө маалымат беребиз. Элестетиңиз. Кыш артынан жаз келет, жаздан кийин жай келет. Жайдын келиши менен бир нече адамдар эс алууга чыгышат. А бирок ошол эс алууда бардык эле адамдын эс алуусу бирдей эмес, туурабы? Кимдир бирөө башка мамлекетке барып эс алат, кимдир бирөө китеп окуп эс алат, кимдир бирөө кино көрүп эс алат, кимдир бирөө тоого чыкса, кимдир бирөө сууда сүзүүгө кызыгат, а кимдир бирөө айылга барып эс алат. Көрдүңүздөрбү? Демек, ар бир адамдын өзүнүн кызыгуусу бар. Ал эми сиз эмнеге кызыгасыз? Жай мезгилинде, жайкы эс алууда сиз кайда барып эс аласыз? Мына ушул суроолорго жооп берүүгө аракет кылыңыз. Мисалы мен 2021 жылы Ысык көлгө барып эс алдым. Ал жакта мен бир апта болдум. Бир апта эмес, 10 күн болдум. 10 күн ичинде бир нече пансионаттарга бардым, аттракциондорго бардым, сууга түштүм, достор менен ары бери сейилдедим, Кырчын жайлоосуна бардым. Мына ушулардын бардыгы менин жайкы эс алуум. А сиз бул жылы 2022 жылы кандай эс алсам деп турасыз? Эмнелерди кылсам, эмнелерди жасасам, кайда барып эс алсам деп турасыз? Мына ушулар жөнүндө бүгүнкү сабагыбызда сүйлөшөбүз. Мисалы, саламатсыңарбы? Достор, менин атым Бектурган. Менин жайкы эс алуум тоолордун арасында, абасы таза, алыскы жайлоолордо өтөт. Мен ар жылы жайкы эс алуу күндөрүмдү жайлоодо өткөргөндү жактырамын. Бул жакта каймак, айран, сары май, кымыз бар. Казанга жапкан нандын даамы өзүнчө эле бир укмуш. Ал эми менин досторумдун көпчүлүгү Ысык көлгө барып эс алганды жактырышат. Кээ бирлери болсо айылга барып кызыктуу китептерди окуп эс алышат. Ал эми кээ бирлери жайкы эс алуу күндөрүнүн басымдуу бөлүгүн кино тасмаларды көрүп өткөрүшөт. Силерди да мени менен эс алып кетүүгө, жайлоого чакырамын. А силер бул жылы кайда эс аласыңар дейт? Келиңиз. Ушул суроого жооп берип көрөлү. Ушул видеону көрүп жаткан сиз бул жылы кайсыл жерге барып өзүңүздүн жайкы эс алууңузду өткөрөсүз? Мисалы мен өзүмдү баяндап бере турган болсом, менин аты жөнүм Илгиз Шамырзаев. Мен бул жылы айылга барып, Ысык көлгө барып, жайлоого барып эс алганды кыялданып, пландап турам. Буйруса, бул эс алуулардын жүрүшүндө мен өзүм менен бирге бир нече окуй турган китептерди алып алам. Айланама жакшы, санаалаш досторумду чогултамын. Алар менен бирге ошол чогуу жайкы эс алууну маңыздуу, көңүлдүү, жемиштүү өткөргөнгө аракет кылам. А сиз кайсыл жерде эс алсам деп турасыз? Балким бир мамлекетке барасыз, балким кызыктуу китеп окуйсуз, балким Кыргызстанга келерсиз, балким жайлоого, балким айылга барасыз. Айтор, мына ушул суроого жооп бергенге аракет кылыңыздар. А силер бул жылы кайда эс аласыңар? Мына ушул суроого жооп берүүгө аракет кылып көргүлө. Андай болсо, ушуну менен биздин эң акыркы бүгүнкү 20 сабагыбыз дагы өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Сиз бул жылы кайда эс алгыңыз келип турат, аны комментарийге жазып калтырыңыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Буюрса алдыда жакшы видеолор менен, жакшы аудио китептер менен бөлүшүп турабыз. Андыктан бизден эч дагы алыстабаңыздар. Биздин YouTube баракчага катталып, коңгуроочону басып койсоңуздар, биздин баракчада чыгып жаткан видеолорду эң биринчилерден болуп көрө алуу укугуна ээ болосуздар. Жана ошондой эле бизге болгон сунушуңуздар, суроолоруңуздар болгон болсо, 0779 74 86 93 кыска номерине WhatsApp аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. Менин аты жөнүм Илгиз Шамырзаев, учурда Ош шаарында кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенемин. Кийинки
жакшы видео сабактарыбыздан жолукканча, кийинки биздин жакшы сиздер үчүн даярдаган видео материалдардан жолукканга чейин сак саламат туруңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыргыз тилин сүйүүнү мындан ары дагы адатка айландырыңыздар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил, тууруңда тукумуңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз тоголок мунжуга бер. Көрүшкөнчө.